Болгон окуя эски көпүрөнүн ээси. Мен ошол айылга арадан дээрлик 32 жыл өткөндөн кийин баргам. Бул жака экинчи жолу келбейм го деп ойлочу элем. Туз насип буйруп кайра дагы бир жолу барууга туура келди. Иштер чыгып калып бардым. Ушунча жыл аралыгында айыл бир топ эле өзгөрүлүптүр. Жүрөккө жакын, баардыгы тааныш, көзгө жылуу учурайт. Ал жакта мен 6-7 жылдай мугалим болуп иштеп жүргөм. Айылдын четиндеги чоң каналдан өтүп баратканда кокусунан көпүрөгө көзүм түшүп, бери чиркенип алдым. Зыңгыратып укмуштуудай кылып жапжаңын көпүрө салышыптыр. Мурун бул жерден эски жыгач көпүрөдөн бир машина гана араң өтсө турган болсо, азыр 2-3 машина катары менен өтсө болот экен. Ооба, көпүрө мурун жыгачтан болчу. Азыр болсо эки жагы кооздолуп, темир менен ширетилип, таманына асфальт төшөлүптүр. Эски көпүрөнүн орду түп тамыры менен жок эле. Көпүрөнүн сырткы көрүнүшүнө толугу менен бир сыйра көз жүгүртүп өттүм. Анан ошол илгери жаш кездеги окуя эсиме түшүп кетти. Анда жаш кыз курагым болчу. Калаадан жогорку окуу жайын бүткөндө ушул айылга мугалим болуп иштеткени жолдомо берип жөнөтүп жиберип жатышпайбы? Жогорку окуу жайын бүткөн көпчүлүк студенттер алыскы тоолуу аймактарга баргандан моюн толгоп катышып, бардык эле өздөрүнүн райондоруна, аймактарына иштегилери келип, суранып жатышып, жолдомо алып иштегени кетишкен. А мен болсо жогорку окуу жайындагыларга каяка жөнөтүшсө унчукпай ошол жака кетүүнү макул көрдүм. Анын үстүнө жаш кыз болсом, өмүрү көрбөгөн, укпаган, алыскы тоолуу аймакка иштегени жөнөп кеткенине карабайсыңбы? Бардыгы жөп-жөнөкөй карапайым эл. Кийингендери да жупуну, жоош момун калк болчу. Дайыма бири-бири менен сүйлөшкөндө жылмайып карап сүйлөшөт. Мен англис тилинен сабак бергени баргам. Мурун ал жерде англис тилинен сабак берген мугалим болбоптур. Менин барып англис тилинен сабак бергеним бардык эле окуучуларга өөн учурады. Мен колдон келишинче айылдык окуучуларга 4-класстан баштап англисче окуганды үйрөтө баштадым. Мага жашаган үйдө беришти. Бир айылда чоң канал бар эле. Анда шаркыраган суу агып турчу. Ошол айылды бириктирген узунунан кеткен жыгач көпүрө боло турган эле. Мага ошол көпүрөнүн ары жагындагы бир жалгыз бой аял жашаган айылдын үйүнөн орун таап беришти. Өзүнчө жашаганы бөлмө да кылып беришти. Ал аял көп сүйлөбөгөн, жоош кемпир эле. Өзүнчө бешмал намазын окуп, тынбай эле өз тирилигин жасап жүрчү. Экөөбүз бат эле тил табышып кеттик. Анан бир баласы бар экен. Ал Ыракы чыгышта, Хабаровск шаарында пароходдук кесипте иштеп, бул жака бир жылда бир жолу отпуск алганда келип турчу. Үйдөн мектепке барганда ошол көпүрө аркылуу өтчүмүн. Сабак 8-де башталчу. Бизге эрте барууга туура келет. 7-де туруп мектепти көздөй жөнөгөндө айланага жаңыдан гана жарык кирип келаткан болот. Бир жолу кичине кечирээк туруп калып тамак да ичпей, шаша-буша кийинип алып, мектепти көздөй жөнөгөм. Айланада эч ким жок. Алиги эски көпүрөнүн жанына жакындаганда салкын жел бетке уруп, ичиркентип жиберди. Көпүрөгө улам жакындаганда анын алдынан бир каран чыкканын байкадым. А дегенде айылдын адамдарынын бири болуш керек деп ойлоп, эч маани бербестен мектепти көздөй жөнөй бердим. Ал каран артымдан илешип ээрчип алды. Тээ бир топко чейин узатып келип, өзүнөн өзү жок болуп кетти. А дегенде ага деле анча маани берген эмесмин. Арадан 2 күн өткөндөн кийин дал эле ошондой көрүнүш кайталанып жатты. Ойдо жок жерден эле көпүрөнүн алдынан өткөн жолку караан чыга калып, мени дагы артымдан узатып ээрчип албадыбы? Бул жолкусунда мектепке чейин узатып келип, анан жок болуп кетти. Ошондон баштап көрүнүш дайыма кайталанчу болду. А дегенде анча маани берчү эмес элем. Ал айылдык киши эмес эле, кандайдыр бир элес болчу. Каран экенин билгенимде андан коркуп чочулай баштадым. Мектепке башка жагы менен кетейин десең жол жок. Кааласаң да каалабасаң да дал эле ошол көпүрө аркылуу өтчү элек. Кээде мен биринчи сабагым эрте башталып, караңгыда өтүүгө туура келет эле. Баягыдай эле көрүнүш, көпүрөнүн алдынан алиги каран чыгып, артыма ээрчип алат. Коркуп калтырап титиреп, андан улак болууга аракет кылам. Мен канчалык алыстоого аракет жасасам, ал дагы ылдамдыгын күчөтүп, менден куйругулаш ээрчип келет. Мындай көрүнүш тууралуу мектептегилердин бирине да айткан эмесмин. Сыягы алар деле көпүрөнүн ээси бар экенин билишет окшойт. Бирок мени коркпосун дегенсип ал жөнүндө деги эле сөз кылышчу эмес. Менин чочулаганым алиги сөөлөгөт эч кимдин жоктугунан пайдаланып, көпүрөнүн алдына сүйрөп кетип, сууга чөктүрүп жибереби деп чочулачумун. Анткени ошол көпүрөдөн караңгыда өзүм жападан жалгыз өтөт болчумун. Жардамга келген эч ким жок. Суу да ушунчалык катуу агат эле. Бир күнү кечке чай ичип отурганда үйдөгү кемпирге болгон окуяны айтып бердим. Ал эч нерсе болбогондой чайын жай уртап ичип, "Коркпой эле кой кызым, ал көпүрөнүн ээси бар. Эч кимге деле зыяны жок. Ошентип караңгыда жалгыз жарым адам кетип жатканда көздөрүнө көрүнө берет деп жатпайбы?" Анан ал кандайдыр бир дубаны жазып берди да, ушул дубаны жаттап, ал көпүрөдөн өтүп жатканда окусаң, ал чыкпайт деди. Чын эле ал айткандай эле көпүрөнүн жанына жакындаганда дубаны окуп баштадым. Ал көрүнгөн жок. Өх деп өтүп кеттим.
Кийинки жолкулары да дубалны окуп чыгып, тынч өтүп кетип жаттым. Бир жолу шашып жатып, дуба окуганды эсимден чыгарып жибериптирмин. Ал эки караң көпүрөнүн алдынан атып чыгып, менин жолумду торободубу? Жакшылап кумуп коюп карасам, кадимкидей эле кара сөлөкөт. Эч бир келбетин байкай алган жокмун. Дуба окурум менен дароо көздөн кайын болуп кетти. Кийинчерээк турмушка чыгып, өзүмдүн туулуп өскөн районума кеттим. Ошол боюнча бул жакка дегеле келе элек болчумун. Бул заңгыраган жаңы көпүрөнү көргөндө ошол окуя эсиме түшүп кетти. Ошол эски көпүрөнүн ээси азырда барбы жокпу билбейм. Же эски көпүрөнү жок кылганда ошону менен бирге жок болуп кеттиби? Ал жөнүндө эч кимден кызыгып сураган деле жокмун. Балким дале да болсо бардыр. Ким билет? Булак Назар Ньюс KG.